Бала бакчада мындай 36 тамганы танып чыгыш керек да, жок дегенде. Сиздер азыр барып мониторинг жүргүзүңүздөр, 36 тамга тааныбаган кээ бала бакчалар бар. Жок дегенде 10го чейин же 100гө чейин санашты билип чыгыш керек ал жерден. Жок дегенде геометриялык фигураларды билип чыгыш керек ал жерден. Жети түстү айырмалап чыгыш керек. Бирок алар жок күнгүнө кээ бир бала бакчаларда да жакшы, туура. Баягы жоопкерчиликтүү иштеген бала бакчанын кызматкерлеринде жакшы чыгып атат. Бирок кээ бир жерлерде телевизорду коюп бересиздер, бар, сөзсүз түрдө телевизор бар, алып берет спонсорлорго. Ал жерде эмнени коет? Ошол жанагы мультиктерди коет азыркы. Алдагы кыргыз эл жомоктору эмес, кыргыз эл баатырларынын жомок мультиктери эмес. Башка эле өлкө. Азыр бала бакчадага баргандагы балдардын бүтүрүүчү балдардын бардыгын айтсаңыз, мектепке бара турган ошон. Балдарды кыздар сурасаңыздар, кимди билет алар? Бэтменди билет, Человек-паукту билет, Манас атабызды, Семетей Сейтек деген, Эртөштүк деген баатырларды билишпейт алар. Аны үйрөтпейт. Кээ бирге ошол жердеги мугалимдер ошол телевизорду коет дагы, кечке телефондо отурушат. Бар андай бала бакчалар. Жок эмес. Ата-энелер өздөрү силерге арыз менен кайрылып атат. Ошол бала бакчанын башчыларын ала албайтасыздар сиздер. Эмне үчүн ала албайтасыздар? Тааныш тамыры күчтүү болгон үчүн, районго акча берип койгон үчүн сиздер аны ала албайтасыздар. Району аны дайыма коргоп, колдоп келет.